Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Мен бул эфирге чыгып аткан себеби азыр эле Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө болдук. Тилекке каршы мага жыйынтыктоочу сөз бербегендигине байланыштуу мен оюмду айтып коюуну туура чечтим. Акыркы суроо эмес, Турсунбек Акун журналисттер факты жок, сүйлөйсүңөр, анан качып кетип кыйын болосуң тиги бу деп мага сайылды да, мындайча айткандачы. Биринчиден ошол программага эксперт катары Турсунбек Акунду чакыргандын өзү туура эмес, анын моралдык укугу жок эксперт катары сүйлөгөнгө. Себеби тема криминалга байланыштуу болчу. Батукаевди качырган дал ушул акыйкатчы болуп качырган Турсунбек Акун болчу. Ошол калп эле ооруду деген документти жасатып, анан аэропортко чейин узатып барган киши ушул болчу. Анан криминал жөнүндө сүйлөгөнгө бул кишинин вообще акысы жок. Анткени омбудсмен бул эл тарабындагы акыйкатты неме кыла турган адам, криминалдын кызыкчылыгын көздөп бир болбогон акчанын айынан факты жок сүйлөй турган болсо, мен айтып берейин, кааласаңыз сотко бериңиз Турсунбек Акун. Сиз ошол Батукаевди качырып акча алам деп, самопал акчаны алып бит болгонуңузду ушуну элдин арасында айтылып жүрөт. Эгер ошонуңуз калп болсо, анда мени сотко бериңиз. Себеби бул эл айткан нерсе. Мен сизди неме кылган жокмун, алды деп толук айыптаган жокмун, бирок ушундай сөздөр айтылып жүрөт. Сиз ошол ар бир бийликке кошоматтанган үчүн ушундай кичинекей эфир болсо дагы бийликти мактап, жактап, анан бийликте криминал жок дегендериңиз үчүн ушундай элдин арасында сыйыңызды кетирип, анан мен өлкөдөн чыгып кеткен жокмун, мага куугунтукталды. Сиздин кайсы кылганыңызга, пакта койгонуңузга кылмыш козгойбу? Мына биз ачык сүйлөгөнүбүз үчүн ушундай куугунтукка неме кылып жүрөбүз. Анан айтып атасыз, эгер неме болсо, криминалдар же болбосо артыңан түшкөндөр болсо, бийликке айтпайсыңбы, арыз жазбайсыңбы деп. Мына эгер бийликте ишеним болсо, укук коргоо органдарында, сотто акыйкат болсо, Азаттыктын ошол эле журналисти Али Токтакунов ГКМБнын сурагына келбейт беле Чехиядан? Ошол бийликке ишеним болбогон үчүн, соттордо калыстык болбогон үчүн Али Чехияда иштеп жүрөт. Экинчи мисал, президент Ошто автобус завод курулуп атат, анан Баткенге мынча миллиондук инвестиция тартылып атат деп Айбек Осмоновду кайра пир тутуп көрсөтүп мактанып аткан эле. Ошол президент менен түз тааныш болгон Айбек Осмонов эмнеге өлкөдөн чыгып кетти? Ошол криминал таасир этпеген бийликтин, эгер бийликтин таасири бар болсо, криминалдын колунан эчтеке келбесе, Айбек Осмоновду ошондой партияларын тартып алып, экинчи партиядан кууп чыгат беле? Айбек Осмонов бийликке же сотко же укук коргоо органдарына ишенсе, же президент тааныш болуп турса, айтып эле ошол жерде коргонуп калбай беле, өлкөдөн чыгып кетпей? Так что мага жомокту айтып, жөн эле качып кетип, тияка оралып сүйлөп атат деп кыйын болбоңуз Турсунбек Акун. Сиздин акыңыз жок мынтип эл алдынан чыгып сүйлөгөнгө. Батукаевди качыргандардын бирөө сизсиз. Ошол сиз жасалма справка менен улам президентке кирип, анан тияка барып чуркап неме кылып качырганыңыз үчүн Атамбаев түрмөдө отурат. Сиз кошуна камерага барып отура турган адамсыз. Бул жерде элдин атынан сүйлөп, журналисттерге сөз тийгизе турган адам эмессиз. Так что бизге акыл үйрөтпөй, пактаңызды эфирден сырткары коюп жүрүңүз. Мынтип эфирге келип алып, анан тиякта криминалдар жөнүндө сөз болсо бийликти мактабай. Сизге окшогон кошоматчы пактакорлордун айынан өнүкпөй жатабыз. Качан силерге окшогон чалдар, дүжүр чалдар немеден, саясаттан кеткенде анан жашоо оңолот. Любой элден сураңыз, азыр өлкөдө криминал барбы, жокпу? Ошол криминал бийликке аралашып кетип, парламентке кетип аткан үчүн ушундай арабандагыдай окуялар болуп атат. Айбек Осмоновдун партиясын тартып алуу, ар кимди коркутуулар болуп атат. Криминал жок дегениңиздин өзү уят. Кичине акылыңыз менен болуңуз, туура карыңыз Турсунбек Акун. Азаттык радиосу эфирге чакыргандан кийин жыйынтыктоочу сөздү беришиңер керек болчу. Мен Турсунбек Акун сүйлөп аткан учурда унчуккан жокмун. Мага жооп бере турган эфирге учур келгенде сөздү токтотуп койдуңар, эфирди токтотуп койдуңар. Андай калыссыздык болбойт.